эфирибизди алдыга кырылантабыз. Жогоруда өзүңүздөргө болгондой дал ушул Sportic KG дүкөнү тууралуу сюжетке көп болдук. Ал эми азыр бизде конокто дал ушул дүкөндүн өкүлү келип калган учуру. Дал ушул Sportic KG дүкөнүнүн негиздөөчүсү, спорттук жабдуулардын эксперти Талант Жайчыбеков мырза бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кутман менен. Кандайсыздар? Кандай келиңиз, эми өзүңүз менен жалпы биздин көрөрмандарга тааныштырып өтүңүз. Мен бул спорт тармагында, спорт жаатында баягы кичинекей кезимден бери катышып, алектенип келем. Бул спорт түрүндө негизи эле спортту бир бала чактан бери эле баштап спортко кызыгып, школду бүткөнчө спорт түрү менен машыкканым бул биринчи бокс болгон. Бокс тармагында багы көптөгөн ийгиликтерге жетишип, кандидат мастер спорта наамына жетип, ошо менен алектенип келгем. Дүкөндө деле боксту атпайсызбы? Бокска керектүү ошол формаларды көбүнчө алып кое бересизби? Эми ал жерде биз бир эле багытта кетпейбиз. Биздин спорт дүкөнүбүздө деген көп тармактар бар. Мисалы, эң эле популярдуу болгон спорттор бул бокс болот, күрөш, анан бизде футбол, акыркы 2-3 жылдан бери бизде футбол аябай өнүгүп келатат. Чемпионаттар көп болот, аларды көрүп, күйөрмандары дагы абдан көп. Ошон үчүн футболдун дагы өзүнүн багыты бар. Жана волейбол. Акыркы учурда бир жыл бою волейбол келе жатат. Өзүңүздөрдүн дүкөн тууралуу кененирээк айтып берсеңиздер, Sportic KG дүкөн тууралуу. Келиңиз. Биздин дүкөнүбүз ошол жаңы эле айткандай баардык тармактарда багыт алган. Мисалы дегенде ошо эң популярдуу болгон бокс деп атпайсыздарбы? Бокстун бүттүк жабдуулары бар. Мисалга алганда колгаптарынан, перчаткасынан баштасак, баардык жабдууларына ал эми формасы кирет, өзүнүн уникалдуу атайын майкасы болот, шортасы болот. Бокстун өзүнүн бут кийими дагы болот. Мисалга алсак, ошол эле футболдукун дагы алып карасак, ойной турган тобунан баштайт, бут кийими, формасы бүт баардыгын камтыйбыз да. Негизи эле спорт адиси катары дагы бир ушул жоопту белгилеп өтүп кетсек, бокс формасына кайрылалычы, кандай жакшылап ар бир деталына, кайсыл формалар бар сиздерде, анан каяктан алып келесиздер көбүнчө? Эми биздики производство башка мамлекеттерден келет. Ошол эле Пакистандан, мисалы, Кытайдан келет. Ар кайсы мамлекеттер менен катташабыз, завод, фабрикалар менен. Ал жактардан багы өзүбүздүн индивидуалдуу жасалган буюмдарыбызды алдыртабыз заказ менен. Чоң объем. Анан сиз айтып аткан именно бир спорттун түрү бокска алсак, анын өзүнүн майкасы болот, атайын шортасы болот. Ага деген дагы жабдуулардын бири болуп, мисалы, перчаткинин ичинде бинт колдонулат, өзүнүн агрегаттары абдан көп да. Анан кийин спортто деген баягы униформа болуп эсептелинет дагы, кызыл түскө, көк түскө бөлүнөт. Баягы улам жаңы модельдер чыгат. Ошонун баарын биз анализдеп, изучать этип, анан кийин жаңы модельдерин издеп табабыз да. Анда спорттон бир аз дүкөн тарапты көздөй өтөлүп, спорт адисинен тышкары ушул Sportic KG дүкөнүнүн негиздөөчүсүз. Ушул дүкөндүн эң башкы тарыхына токтололу. Азыркы учурда кайсыл региондордо филиалдары барбы, кандай иш алып барып атасыздар азыр? Негизи эле дүкөн ачыш керек деген идея качан пайда болду, кандайча пайда болду? Бул эми мындайча айтканда бала кездин кыялы болчу. Баягы өзүм спортто катышып келип, биздин эң эле муктаж болгонубуз ушул болчу да. Мисалы, спортко катышып жүрүп, кичинекей кезиңден көп нерсе жетишпейт. Ошол эле, допустим, перчатки алайын дейсиң, бирок кайсы жактан аларың билбейсиң, кандай тандаш керек. Бала кезден кыялданчубуз. Бизден дагы ушундай чоң спортсмендер чыкмак. Аларга тандаганга, барып алганга мүмкүнчүлүктөрү жок да. Кайсы жактан алса болот деп. Ошо менен жүрүп, баягы ар кайсы залда жүрүп, ар ким менен сүйлөшүп, анан кыялданып келип, уже ачканыбызга 5 жылдан ашты. Жаңы баштаганда албетте көп нерсе жок болчу ал кезде. Ар кандай кыйынчылыктар болду. Мисалы, бир жерден баягы баардык өзүңө керектүүчү жабдуулардын баарын таба албайсың.
Биз ошону мындай эмеге алып эң бир маанилүү момент болгон үчүн баягы бүттүк товарларды, бүттүк керектүүчү нерселердин баардыгын бир жерде камтысак деген ой болчу да. Ошо менен күнүндөн күнгө изучать этип, изилдеп, ар ким менен сүйлөшүп, анан кийин баардыгын бир жерге чогултканга аракет кылдык. Демек, Sportic Cage дүкөнүнүн баардыгын таба алат экенбиз, Албетте. Ар бир иште эле кыйынчылыктар болот эмеспи? Дал ушул сиздин дүкөн иштетүүдө, негизи эле бизнесте, спорт тармагында болобу да ар кандай биз билген кыйынчылыктар бар. Ошол мисалы сиздердин ишиңиздерде эмне сиз үчүн кыйынчылык жаратат, татаалдык жаратат, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Же спортту сүйгөн адамга баягындай майын чыгарып, рахат алып, иштөө сунушталып ошол бойдон калып калганбы? Жок, бул деген эме кандай десем, негизи эле кыйынчылыктары болот. Албетте мен дагы спортко катышып, чоң бир жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишсем, чемпион болсом деген ойлорум бар болчу. Эми аларга жетише алган жокмун, тилекке каршы. Бирок ал жагынан жетишпесем дагы биз бул жагынан спортсмендерге жардам берели деп чечтик. Кыйынчылыктардан эми кандай десем, ошол эле 5 жыл мурун, 7-8 жыл мурун жаңы баштаганда, мисалы, азыркы күнү түрлөрү аябай көп. Биз азыр баягы түрлөрү менен кылып бөлүп, мисалы, футболго келсек, футболдун бут кийиминен баштап формасы, топтору бүт бардыгы бар. Ошол эле 7-8 жыл мурун андай нерсе жок болчу. Бир жерден тобун аласың, формасы жок. Ошол эле күрөштүн бир жеринен бут кийимин аласың, үстү жок дегендей. Кыйынчылыктар ушундан болду. Ассортимент. Биз ассортиментти толтуруш, ассортиментти табып, спорттун жаңы керектүүчү колдонуучу агрегаттарын биз чет жактан карачыбыз. Башка мамлекеттер, чоң-чоң мамлекеттерди карап, алардын спортсмендери эмне кийет, кандай колдонот, ошолорду карап, аларды изучать этип, анан кийин биз өзүбүзгө алып келгенге аракет кылып, бүгүнкү күнү ошону иштетип жатабыз. Көбүнчө сиздердин дүкөндөгү товарларды кайсыл мамлекеттерден келет? Эми бул жактан көп жактан келет. Эң эле алгачкысы Гуанчжоудон келет. Ал жакта деген действительно материалдардын качествосу да жакшы. Именно спорт тармагында, анткени спортко обычный ХБ материал кетпейт. Ал жакта термо болуш керек, атайын спецодежда деген сыяктуу эле болот. Терди сыртка чыгарбай, сыртта мустак шамалды денеге өткүзбөй. Ошолорду алдыртабыз, Турциядан алдыртабыз. Ал жактан өзүнүн дагы бир варианттары бар. Ал эми ошол эле бокстун перчаткелери, жакшы топтор, мисалы чемпионаттарда дагы оригинал топторду Пакистанда чоң-чоң завод фабрикаларда жасалат. Биз дагы ошолорго чыгып, буйруса алдыртып баштадык топтордуна, жакшы качественный топторду. Ошол эле волейболдун топтору, футболдун топтору бүт бардыгын ар кайсы жактан алдыртабыз. Биз ошол акыркы учурда дагы мен да ошол футбол ойноп калгандыктан көрүп калам. Көп-көп мелдештерде Sportic Cage магазини, дүкөнү дайым бир колдоо көргөзүп, формаларды берип, ошол эле спорттук формаларды. Деги эле ошол колдоо көргөзүү, башкы демөөрчү болуу иштери кандай жүрөт? Ал жактан дагы биз аябай жакшы жумуштарды алып барабыз. Мисалга ала кетсек, көп эле залдар бар. Ал жерде жаш балдар, мындайча айтканда, спортко шыгы бар. Спорттон жакшы результат көрсөтө алат. Бирок мүмкүнчүлүк болбой келет да. Мисалы дегенде көлдөн чыкты биздин балдар, Дагестанга барып келишти. Ошол жактан биз баардык кийимдерин, бүт жабдууларын камсыздап бердик да. Мисалга алганда, ошол жерден бир 5-6 бала местага жетти, биринчи орунду алды, биринчи местага жетип медаль алып келишти. Кыргызстандын атын ошол жактан чыгарды. Ошол эле учурда өздөрүндө мүмкүнчүлүк болбой, мисалы дегенде кийим баардыгын бир формада кылып бердик, баардыгын ошентип колдоп, ар дайым ушинтип жардам көргөзгөнгө аракет кылып турабыз. Анткени өзүм дагы катары, спортсмен катары залдарга барып көрүп жүрөм да, ким кандай кыйынчылыкта жашайт, спорт менен заниматься этип кетсең, жумушуң калат же башка нерсе болот. Анан көп нерсеге жетишпей калышат. Ошолордун баарын көрүп, өзүбүздүн колдон келген жардамдарыбызды берип турабыз. Биздин дагы өзүбүздүн спортсмендерибиз көп, ар дайым колдоп турабыз. Түшүнүктүү. Дал ушул Sportic Cage дүкөнүнүн тармактары тууралуу айтып берсеңиздер, кандай иш алып барасыздар? Анан жекече сатуу, дүң түрдө сатуу болуп? Албетте. Биздин Sportic Cage магазинибиздин 2 соода тармагы бар. Бул Бишкекте жайгашкан экөө тең. Андан соң
дагы бир чоң дүң складыбыз бар. Ал жактан эми албетте Кыргызстан боюнча дагы баягы биздин эксклюзивдүү моментибиз, биз астыдагы современный спорт жабдууларын изучать этип, изилдеп алып келебиз да. Ошон үчүн бизге дагы башкалар кайрылышат. Мисалы, жаңы бир бут кийим чыкса, жаңы топ чыкса, жаңы форма чыкса дегендей эле. Ошону менен бизден дагы Казакстан аябай көп алат. Казакстан Россияга да көп жөнөтөбүз. Мисалы, биздин Кыргызстан кичекей болгондуктан анчалык көп объемдо товар деле ала албайт дейимдей. Өзүнө жетчү, өзүнүн бир кичекей район, областка жете турганда алат да. Биз ушу 5 жылдан бери завод фабрикалар менен түз иштеп келе жатып, жакшы чоң объемга чыкканбыз да. Алардан биз любой каалаган количествоны заказ берип жазат алабыз. Ошон үчүн биз баягы Казакстанда, Россияга чоң объемдорду да жөнөтөбүз. Соответственно, складыбыз болсо дордойт. Демек, дүкөндүн уникалдуулугу бардык спортко кийимдер бар. Бардык спортко жараша. Бардыгына бар. Бардыгын тапсак болот, да? Спорттун бүт түрлөрүнө бар. Эң сон. Келиңиз эми ушул Sportic KG дүкөнүнүн келечектеги пландары, анан өзүңүздүн жеке келечектеги пландарыңыз боюнча бөлүшө кетиңиз. Эми алдыга койгон максаттарыбыздын бири бул албетте Кыргызстанда спортту өнүктүрүү. Бул биринчи орунда турат. Ошол эле учурда өзүбүздүн жаш жаңы өсүп келе жаткан өспүрүм спортсмендерибизди колдоп, магазин тууралуу айтсак, аны дагы буйруса чоңойто беребиз. Биз азыркы күнү камтыган бардык түрлөрүбүз бул дагы чектелүү эмес. Дагы көптөгөн жаңы идеялар бар. Жаңы азыркы учурдун талаптарына багы туура алып келели деген ниеттерибиз бар. Ошол ниеттердин бардыгы буйруса, пландардын бардыгы ишке ашсын дейли. Анан спортчулар менен ар кандай кызыктуу учурлар болот бересиз? Эсте калган учурун айтып берсеңиз, кандай учурлар болду эле? Эми баарынан эске калганы биздин бир жаш спортчубуз бар болчу. Ата-энеси менен келип, ушундай эртеси күнү Алматыга чемпионатка барышмак экен. Анан кийин келип полный бардыгын даярдап беребиз. Мындай чыкканда, анткени соревнованияга чыкканда ар бир спортсмендин өзүнүн жабдуусу өзүндө даяр болуш керек. Если даяр болбой калса, допуск бербей коюшу мүмкүн, же перчатки туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошонун баарын даярдап беребиз дагы. Анан кийин бала эми жашта ага стимул катарында, если биринчи орунду алсаң, сизге белек дейбиз. Анан мейли дейт. 2 күн болот соревнование, биринчи күнү общий отбор болот, кийинки күнү финалы. Анан тилекке каршы утулуп жеңилип калган экен. 3-чү местени алып калыптыр. Анан кийин атайын ошол жерден медалин көтөрүп, чемпионаттан келер менен бизге келет. Силердин айткан сөзүңөрдү актай албай калдым ушундай деп. Болбосо кичекей эле бала. Эң эле эске калган ошол да. Мисалы, бир кичекей сөз канча деген чоң даражага чейин жеткизип атат. Кийинки чемпионатында ал сөзсүз чемпион болот да. Вот ушундай жаш өспүрүмдөрдү көрүп, биз өзүбүз дагы толкунданып мындай астыга жаңы идеяларга умтулабыз да. Акыркы суроолордун бири болсун. Акыркы 3 жылдан бери Кыргызстанда футбол спорту өнүгүп келе жатат. Анан кийин 1 жылдан бери волейбол. Негизи эле Кыргызстанда көп басым жасалган спорттун түрү кайсы? Көп басым жасалган, мисалы, башка мамлекеттерге салыштырсак, ар бир мамлекеттин өзүнүн улуттук спорту болот да. Ошолор болушу мүмкүн. Бирок бизде басым жасалбаган эмес, бизде азыр спорттун түрлөрү мындайча айтканда көбөйүп келе жатат да. Мурда деген олимпиадага чыккан только күрөштөр болчу, күрөш, бокс, мындай чоң эле спорттор болчу да. Бүгүнкү күндө бардык спорт тараптары, мындайча айтканда, популярдуу да. Бардыгында эле келе жатат спортсмендер. Ошол эле футбол мисалы этап-этапына кетет экен да. Башында күрөш болду, андан кийин бокс, анан футбол. Бүгүнкү күнү биз баягы как эксперттер катары биз бүттүк жакты анализдеп турабыз да. Быйыл кайсы спортто көбүрөөк эме бар, потребность, кайсыга көбүрөөк катышат, кайсы кетет. Вот футболду байкаганбыз акыркы жылы, быйыл болсо биз волейболду байкадык. Волейбол өсүп келе жатат да. Анан эч бир такыр тандабай койгон спорт билбейт экен, бул көбүнчө плавание болушу мүмкүн. Плаванияда бизде спортчулар аз. Мисалы, спорт катарында аны колдонбосо дагы баягы өзүнүн ден соолугун чыңдоо үчүн, ошондой эле жаш балдарды плавание сүзүүгө берсе, бул дене мүчөнү түз өстүрөт, денени чыңдоо, бул аябай функциясы аябай чоң да. Сууга сүзүү, плаванияга бериш керек.
ошол жактан бизден чемпиондор азырынча аз. Менимче ушул жакта аз болуш керек. Ушул жакка басым жасаш керек. Жасаш керек албетте. Рахмат чоң сизге ыраазычылык билдирели. Биздин убактыбыз акырдан соңуна чыгып баратат. Эми дал ушул Sportic KG дүкөнүнүн кайсыл даректерде жайгашканы тууралуу айтып, сизге эркин микрофон берели, келиңиз. Элге кайрылуу жасап өтүңүз. Биздин эң эле алгачкы чоң магазинибиз бул Sportic KG дүкөнү Чүй көчөсүнө жайгашкан. Чүй көчөсү Молодая гвардия менен кесилишкен. Ал жерде биз бүттүк спорттун түрлөрүн камсыздаганга аракет кылганбыз. Ал эми экинчи филиалыбыз болсо бул Советский магистральда. Бул жакта жайгашкан. Үчүнчүбүз болсо чоң складыбыз болсо Дордойдо. Жана ошондой эле биз акыркы жылдардан бери баягы спортту элге кененирээк батыраак жеткизиш үчүн жеке ишкерлер менен иштешүүнү дагы баштаганбыз. Мисалы жаңы баштагандар болсо, же спорт тармагында иштеп келе жаткандар болсо, биз аларды иштешүүгө чакырабыз да. Анткени дегенде бизде уже чоң-чоң завод фабрикаларга достуктарыбыз бар, ала алабыз. И ошол жакка да иштешкенге чакырабыз. Рахмат чоң сизге ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтерди каалайлы. Көрүүчүлөргө дагы айта кетели, сөзсүз түрдө спорт формалары же спорт тармагына керектүү эмнени гана издесеңиздер, сизге Sportic KG дүкөнү жардамга келет. Жогоруда айтылган даректерге же болбосо сөзсүз түрдө Sportic KG деп социалдык тармактардан дагы тапсаңыздар болот. Ооба. Ардактуу көрөрман, бүгүн конокто Sportic KG дүкөнүнүн негиздөөчүсү, спорттук жабдуулардын эксперти Талант Жайчыбеков мырза болду. Ыраазычылык билдирип дагы бир ирет дүкөндүн келечектеги кылган жумуштарына ийгилик каалайлы. Сиздерге да чоң рахмат. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк берип, баардык элге таанылтып мүмкүнчүлүк бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздерге дагы, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң сизге дагы ыраазычылыктарды каалайлы. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин эфирибиз алдыга карай уланат. Көрүп жатканыңыздар НТС каналында таң шоула берүүсү. Биз бир нече көзөрмөмдөрдөн кийин кайрадан биргебиз. Анан кийин кесиптеш, эртең тагыраагы 29-апрель биздин сыймыктанган борборубуз Бишкектин 145 жылдыгы. Ошол себептен бардык кыргызстандыктарды, анан Бишкек шаарынын жашоочуларын чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз дагы. Мына ошол шаарыбыз тууралуу кыскача сюжетибиз бар. Мына ошондон кийин биз угушабыз. Görüşürüz.